НТС'тин түз эфиринде Ар тарап программасы. Менин атым Мирбек Айтикеев, саламатсыздарбы? Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы жүргүзгөн сурамжылоонун катышуучуларынын 47% парламенттин ишине канааттанбаганын айтышууда. 21% болсо депутаттарга таптакыр ишенбей турганын билдиришкен. Жакшы дегендер 28%га барабар болгон. Бул өлкөнүн Бишкек жана Ош шаарларын кошкондо, анан тышкарыдагы аймактарынан 1600 кишине сурамжылоо жүргүзгөн экен. Учурда парламент кандай иштеп жатат? Ал өзүнө жүктөлгөн вазифаны так аткарып жатабы? Бүгүнкү программада ошол теманын айланасында талкуу кылабыз. Эмесе биз менен болуңуздар. Бүгүнкү программанын коноктору менен тааныштыруудан баштасам, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы, Жогорку Кеңештин бир нече чакырылышынын депутаты жана мурдагы спикер Адахан Мадубаров мырза. Жана ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаты, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Рыскелди Момбеков мырза, жана ошондой эле Жаңымун саясий кыймылынын мүчөсү Адил Турдукулов мырзалар бизде конокто. Алгач ошол суроону Рыскелди мырза, сизден баштайлы. Сиз мына бүгүн учурда иштеп жаткан парламент мүчөсү, парламентарий катары айтсаңыз, эгерде 5 балл менен ала турган болсок, бүгүнкү парламентке канча койсо болот? Эме калк айтса калп айтпайт дейт. Мен өзүмдүн жеке пикириме таянып айта турган болсом 4кө жетпеген. Ошондой деп айта алам. Мен өзүм эми 3 деген баа менен койсо болот да. Же болбосо 4 минус деп койсок болот, сиздин айтганыңыз. 3төн ашыгыраак 4кө жетпеген десем болот. Себеп? Мен өзүм канааттанбайм. Анткени кандайдыр бир коомдогу актуалдуу маселе келгенде, же болбосо мамлекеттин өзгөчө бир маселе келгенде парламентте баягындай эле биздин алтын чакырышта эме жаңы келгендер ушундай жагдайга туш болуп калышты. Торпогондо тоголото сүздү, ошол нерседен кийин чыга албай жүрөт. Андан кийин аттуу баштуу депутаттардын баардыгын аба калып кетишти. Анан эми мен айтсам деле азыр айтат болуш керек да, бирөөлөр угуп алып турупчу, эми туура эмес айтып атасың депчи. Анан көчөдөгү көп сындарды мен деле кабыл алам. Парламент мындай өтө деле мындай маанилүү нерселерге келгенде мындай өзүнүн позициясынан, же болбосо өзүнүн вазифасына жараша иштерди аткара албай жатканы, аксап жатканы бул көрүнүп турган нерсе да. Кайсы иштерди аткарыш керек эле? Маселен, парламент өкмөттү көзөмөлдөгөндө, өкмөттүн бюджетти кабыл алганда өктөмдүк кылган жок да. Өкмөттү биз көзөмөлдөй турган орган, тескерисинче өкмөт бизди көзөмөлдөгөндөй нерсе келип калышат да. Кээ бир биздин кесиптештер чыга алып эле эми бюджеттин кабыл алып берели тигинтип кеткенде ошо жаным кейип кетет да. Ошо тыбырчап калып каласың. Эми ошончалык да пастык барабызбы? Мындай мамлекет үчүн өтө маанилүү мыйзамды кабыл алып атканда, бюджетти кабыл алып атканда ошону иликтеп, жиликтеп чыксак болбойт беле? Эмнеге шаштык, канчалык эмне болуп баратат? Качанга чейин биз ошол өкмөттү өзүбүз шайлаган өкмөттү өзүбүз мындай эркелете беребиз? Баягы биз өкмөттү туура өзүбүз колдоп, өзүбүз шайлагандан кийин түзүмөн колдоп бергенден кийин анан түшүмү боюнча деле биз отчет алышыбыз керек да. Мына ошону айынан бизде мисалы өкмөттүн дагы бат-бат алмашып турганы, анан өкмөттүн азыркы бүгүнкү күндөгү экономикалык кадр саясатынын ачабалыктардын баардыгы эле биздин башыбызга тиеп атпайбы? Ким күнөөлүү? Бүгүнкү күндө Жогорку Кеңеш күнөөлүү. Баардык бийликтердин эң эле начары Жогорку Кеңеш күнөөлүү деп баардык жерде айтылып атат. Мына азыр өзүңөр деле айтып кетпедиңерби? Коалиция жана граждандык коомдордун баардыгы 28% баа берип атса, анан кийин мен жогору баа берип койсом, анда мен акмак болуп чыкпаймынбы? Өткөн айдын соңунда ошол Кыргызстандагы саясий күчтөрдүн курултайы деп болду. Ошол жерден дагы ошо парламентке чоң сын пикир айтылды да. Кандай кабыл алдыңыздар депутат катары? Эми мындай да, ошол сын айткан адамдардын баардыгы убагында депутат болушкан. Анан азыркы парламентти мурдагы парламенттерден дагы алсыз, же болбосо жансыз дегенге мен каршымын. Баягы Мелис Эшемкулов убагында айтып койчу, эшегине жараша тушагы депчи. Каалайбы, каалабайбы, бул таза шайлоонун артынан келген парламент. Анан өзүнүн вазифасын, же болбосо милдетин канчалык деңгээлде аткарып жатат, ага тарых өзүнүн баасын берсин. Сырттан туруп сындаган оңой. Ичине аралашып көрсө бул таптакыр башка нерсе парламентте. Да, айрымдар айтып коюп атпайбы ошо теге булар өкмөттүн канцеляриясына, же болбосо бир юротделине айланып калды депчи, мыйзам чыгаруу жаатында. Мен деле алгандарға кошулам. Кээдесине кошулбайсың, анткени парламент ичинде дагы
оюндар болот. Адан Хаким Самбаевич жакшы билет ал жагдачы. Фракция жетекчилери деген бар, 6 атаман бар, 6 фракциянын жетекчиси. Анан өкмөт менен аппарат президент менен өздөрүнчө оюн кылып жүрүшөт. Көбү түшүнөт, бири жана бири көрүп берет, бири көрбөй берет дегендей. Бири түшүнөт, бири деле түшүнбөйт. Анан азыркы парламент өтө эле мурдагы 5-4 чакырылышта парламент карагандан да алсыз, анан ошол эле мындай элдин талабын аткарбай калды дегенге мен кошулбайм. Эшегине жараштырган эл шайлаган парламент өзүнүн вазифасын аткарып жатат. Канчалык деңгээлде экенин калк тараза калк баа берсин. Адахан мырза, мына сиз бүгүнкү бийликтерди, анын ичинде парламентте бүгүнкү жогорку кеңешти катуу сындап келген саналуу саясатчылардын бирисиз. Буга чейин дагы ошол булар соодагерге айланды деген өңүттө дагы сын пикирлерди айтып келгенсиз. Буну эмнеге таянып айттыңыз эле? Азыр эле Рыскелдиним абдан туура баа берди. Анан ошол парламенттин ичинде түздөн-түз аралашып иштеп жүргөн киши катарында баа берип атат. Айтып атпайбы, кетирип бер десе кетирип беребиз, шайлап бер десе шайлап беребиз деп. Биз көпчүлүгү билбей калабыз. 6 киши барып чечип коет деп атпайбы? Фракциянын жетекчилери дегенде. Алар жөн чечпейт да, соодалашуу деп коет. Соодалашуу. Сен бизге кайсы министрликти бересиң? Биз сага канча добуш беребиз? Бул соода менен эмне? Бул соода. Ошондуктан жанагы биржага айланып калды десем, бир иним чыга калган экен. Бизди биржа деп атат деп. Ал инимдин өзүнүн пикири эмес. Мен аяйм ал жигитти, ал бир байкушта. Белки куу кишилер жаздырып туруп, ушуну окуп бер деп өзүлөр артында турат да. Анан окуй салды да, ал эми саясатка аралашпаган, баягы бирдеме сатып, ошонун аркасынан тиричилик кылып жүргөн жигит өзү да түшүнбөй калды эмне деп айтканын. Ошондуктан андай жигиттерди мен аяйм. Бирөөнүн колундагы куурчакты ушуну окуп бер деп берди да, жанында бир азамат, анан ошону окуп койду. Эми аларга жооп берүүнүн кажети жок, тек кана аябуу керек аларды, аябуу керек. Ошондуктан мен таң калганым мындай да. 15 күн башта бир өкмөттү алып келет дагы, ушул керемет, ушул укмуш, ушуну колдоп бергиле десе 115 колдоп берет. 2 жумадан кийин кокуй бул жарабай калыптыр, биз жаңылып калыптырбыз, муну кетириш керек экен десе, ага дагы 5 киши кошулуп кетирип берет. Принцип деген болот. Ошондуктан мына Рыскелди иним кээде безеленип айтып калгандарын угуп жүрөм. Биз өзүбүзгө жоопкерчиликти ала билишибиз керек деп. Бир киши чырылдаган менен калгандары унчукпай отуруп алса, кайда барыш керек? Эмне болуш керек? Жоопкерчиликти мойнуна тартыш керек. Болгондо да парламенттин эмне жумушу бар деп суроо коюп атпайсыңарбы? Парламенттин эң чоң ыйгарым укугу жана жумушу бул мыйзамдардын так аткарылышын көзөмөлгө алуу. Мындан өткөн бийлик жок. Мына бул мыйзам мындай жазылган, мунун аткарылышы момундай болуш керек эле. Өкмөттү чакырып алып, өкмөт деген титиреп, калтырап ошол жерден туруш керек. Мыйзамдын аткарылышын. Эгер мыйзамдын ошол көпчүлүк ошол мыйзамдын өзүн окубаса, алар кантип өкмөттөн сурайт, бул мыйзам аткарылбай атат деп. Ошондуктан жанагы сабакка даярданбай келген бала башын жашынып, ушу эжеке көрбөй калса экен деп бекинип отургандай болуп, көптөгөн депутаттар башын катып алып отурат. Мени көрбөй калсын деп. Ушундай булардын жумушу азыркы жагдай ушундай. Бирок баягы 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи бүгүнкү чакырылышка чейин алып келсе, улам чакырылыштан ары карай начарлагандан начарлап өтүп баратат. Бүгүнкүсү мүмкүн кийинкиси мындан да 5 бетер болуп келет. Ушундай бул мыйзам ченемдүү көрүнүш тилекке каршы коомдун жалпы деңгээли канчалык төмөн болсо, парламенттин деңгээли ошончолук төмөн түшөт. Бул парламент деген коомдун күзгүсү. Демек буга шайлоочулар дагы күнөөлүү, анын ичинде. Шайлоочулар мындай бир жоопкерчиликти өздөрүнө кошо алыш керек да. Мен ар бир шайлоодо айтып атпаймынбы? Бизде шайлоо эмес да. Бизде акча. Мына азыр 120 депутатты санасаң, ар бир 6 миллион сомдон турат. Кантип санадык? Ошол шайлоо учурунда парламентке өткөн партиялардын короткон акчаларын эсебин аласың да, ошону 120га бөлсөң 6 миллиондон турат. Ар бир депутат 6 миллион менен өтүп келди деген сөз. Бул $100,000. А эгерде коом талап кылып, бизге момундай бир дарыгерлер керек, бизге мугалимдер керек, бизге ушундай бир баягы аттуу баштуу деген аксакалдар керек, улуттун абийири болгон, айылдын абийири болгон аксакалдар десе, анда ошого жараша баягы интеллигенттер келмек.
Бүгүн тилекке каршы андай кишилер арасында саналуу гана. Ошондуктан жанакы мыйзамды окуган саналуу гана кишилер болбосо, калгандары дээрлик катышпайт. Алардын иши жүрүп атат, айлыгы кетип баратат, сапарга чыгып атат, көкүрөктө төш белгиси бар, андан артык эмне керек? Алар ошон үчүн келген. Адил мырза, бүгүнкү парламентке ошо сиз сырттан карап турган жаш муундун өкүлү катары кандай баа бересиз? Эми сиз башында сурамчылоо жөнүндө айтып кеттиңиз, адилеттик үчүн айтып коюш керек. Ошол эле учурда башка дагы бийлик бутактарына элден баа берилсе, алар пайыздан ашпайт болчу деген ойдомун. Андан да төмөн болот. Андан да төмөн болушу мүмкүн болчу, өзгөчө сот системасына, анын аткаруу бийлигине. Анткени алар аткарган функцияларын деги эле биздин элде бүт ошол бийлик бутактарына жана бийлик институттарына ишеним таптакыр жоголгон. Буга эки революциянын болгон себеби жана ошол революциянын жыйынтыктары акталбагандыктан ошончолук элдин наразычылыгын абдан ого бетер күчөтүп жатат. Адакан байке менен кошулам, эгерде ошондой наразычылык күчө берсе, анда биз өзүбүздүн кыргыз мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп калышыбыз ажеп эмес. Ошондуктан бул абдан коркунучтуу нерсе. Сиз анан кийин жанакы курултай боюнча да айтып кеттиңиз. Курултай эмнеден пайда болуп жатат? Анткени чынында азыркы парламент өзүнүн жазылган функцияларын аткарган жок. Мынакей 6 жылда карап көрсөңөр, канча эң негизги функциясы бул өкмөттү көзөмөлдөө жана алардын ишине карата баа берүү. Бирок премьер-министрди койгондого дагы, аны кетиргенде дагы алар өзүнүн баасын бербей, ошол президент аппараттан кандай буйрук берилсе, ошол чечимди аткарып келишкен. Сариев, Бабанов, Жомарт Оторбаевдин өкмөттөрү алар бардыгы тең ошол президенттик аппараттын буйругу менен кетирилген болчу. Бир шылтоо табышкан, ошо менен кетирген болчу да. Ошондуктан бул жерде эгерде биз бул системаны өзгөртпөсөк, анда абдан коркунучтуу болобуз. Азыр бир топ сөздөр айтылды ошо бүгүнкү парламентке. Анын ичинде мына азыр коомчулукта эң актуалдуу талкуулардын бири болуп аткан бул кечээки экс-президенттин сөзүндө да айтылды да, принцип маселеси. Ошол эле учурда жакын дос болуп жүрүп, ошол эле парламентте колдоп буга чейин бардык аткарып жүрүп, кайра тескери басып кеткендери боюнча ушул дооматтар менен макулсузбу? Биринчи мен эки Алахан Кимсамбаевич менен Адилдин айткандарына бир аз өзүмдүн жообумду айтып кетейинчи. Жогорку кеңешке караганда, мыйзам чыгаруу жыйынына караганда сот бийлиги, аткаруу бийлиги биздикинен да төмөн. Элдин ишенимин атасыңар, ага рахмат. Демек биздин парламент алга караганда жогору экен. Бирок Алахан Кимсамбаевич, сиз айттыңыз да, азыр эми ушунчалык баш көтөрбөгөн, жанагы партага башын бекинип калган парламентке айланып калды дегенге, анан улам эле ар бир чакырылыш алсыз болуп баратат депчи. Мен ага кошула албайм. Мына сиз азыр парламентти сындап атасыз. Сиз спикер болуп турган кезде, жогорку кеңеште депутат болуп турган кезде мен дагы оппозициялык гезиттин башкы редакторумун да. Эл сөзү, ачык саясат, алиби деген гезиттерди 2007-тен баштап мен жетектеп тургам. Ошондо аябай эле сынга алчумун. Мен ошол кездеги парламентти, азыркы парламенттин ичинде 10 депутат, бул сиздин убактагы депутаттардан, ак жолдон келген 10 отурат азыр. 5-өө СДПКда отурат, бирөө Исхак Масалиев отурат. 16 депутат ошол 4-нчи чакырылыштагы парламенттин депутаттары. Анан ошол кезде сиз айтып атпайсызбы, азыркы парламентте интеллигенттер жок, врачтар жок, тигилер жок, булар жок. Ошон үчүн алсыз, жансыз мындай аракетти нөл дегендечи. Эми мен ал кездеги парламент менен салыштырмалуу азыркы парламент агарына жогорурак деген ойдомун. Ар кимдин өзүнүн пикири болот. Сиздин өзүңүздүн пикириңиз, менин пикирим, бирок сиз жетектеген парламент азыркы парламенттен алсыз болчу. Азыркы парламент мындай өлкөнүн келечегине мындай бир жакшылык кылбаса дагы жамандык кылган эмес да. Кыркыра маселеси болобу, же ошол кезде болгон жанагы стратегиялык объектилер болгон Кыргыз Телеком, Север Электро, ошогон өлкөнүн стратегиялык объектилерин сатканда башката отурган эмес да. Саясатчылардын бардыгын заказдык менен өлтүрүп атканда, Садыкуловго окшогон саясатчыларды кандай мындай комиссия түзгөнгө да жараган эмес да.
Анан ошол кезде деле парламенттен ошол ак жолдун ичинде академик бар болчу, чемпиондор бар болчу, эл артисттери бар болчу. Мындайча айтканда баардык тармактын өкүлдөрү бар болчу да. Мен башкасын коюп өзүбүздүн СДПК фракциясын айтайын. СДПК фракциясында мен ойлойм, биздин фракцияда баардык тармактан тартылган талапкерлер келген. Маселен, азыр эле сен айтып кетпедиңби жанагы сурамжылоону? Ошол сурамжылоону карап көргүлө. Ошол сурамжылоодо азыркы депутаттардын 120 депутаттын ичинен 5-өө гана баягы десе, ошонун 4-өө СДПКдан туурабы? Бирөө гана Алмамбет эле Атамекенден болбосо, ошонун 3-өө бул журналисттер. Жанар, Айдар, Айда Касымали сыяктуучу мындай эл өкүлү деген атка татыган, же болбосо элдин жүгүн аркалап жатат, чыныгы депутаттык милдетин аткарып жатат деген. Анан башка партиялардын эми ал адамдар өздөрү жооп берсин. Анан Адыхан Самбайчка жооп берген адам ал өзүнүн сөзүн айтты, же башка бирөөнүн сөзүн айтты. Мен аларга үчүн мындай жооп бербейм. Алардын өзүнүн трибунасы бар, өзүнүн эрки бар, өзүнүн саясат койгон көз карашы бар дегендей. Аны менимче эч ким сурап деле аткан жок, Рыскелди жооп берсин депчи. Сиз аны өзүңүзгө албаңыз, иним. Мындай баягы адилеттүүлүк үчүн да сөз келиштирип эле куюлуштуруп айта берсе, ал сөздүн мааниси керек, түйүндөчү. Куюлуштуруп айткан болсо кыргызга эч ким жетпейт. Бирок мааниси жок, тузу жок сөз. Ошол парламентте ушундайлар отурган, тигилер отурган, фамилиясы менен айтканды үйрөнүш керек. Момундай болуп, каймана түрдө айтып, биринин бетин бирин жаап отуруп, ошол күнгө жеттик. Бул бир. Экинчиден, ошол көз карама болуп, көз каранды болгон үчүн Мадумаров ошол жерден кетти. Кудайга шүгүр, 5 ай иштеген экен. 8 жылдан бери отурасыңар. Мадумаров 5 ай иштептир. 8 жылдан бери? Бетиңерге ушунчалык 8 жылдан бери кайякта отурат экенсиз? 10 жылдан бери СДПК башкарып атасыңар. 10 жылдан бери. Мадумаров 5 ай олтуруптур. Ошону бетиңерге жаап алгыла. Жетпей калса башка жериңерге жаап алгыла. Бул бир. Экинчиден, ошол дал Мадумаров электр тармагы боюнча Бакиев менен кагышып олтуруп, түшкө чейин айткан президенттин, түштөн кийин башка президент пикирин айткан президенттин келечеги жок деп кызматтан кеткен Мадумаров. Мына как маңдайыңда турат, иним. Бул Андай бир. эмес. Экинчи жагы. Сен жашсың, иним. Дагы келечегиң бар алдыда. Мына эч бир жерде иштеген эмессиңер да. Караса, тап этип эле 10 жылдан кийин министр. Министрге чейин кайда жүрдүңөр? Эмне кылып жүрдүңөр? Тажрыйба жок да. Эч кандай мамлекеттик түзүлүш жөнүндө тажрыйбаңар жок. Сизде бар беле? Аллага 1000 мерте шүгүр. Мен момдайымдан баштап өсүп келатам. Каякта? Момда баштап өсүп иштеген келатам. эмес, сиздер Министрликтен баштап өсүп келатам мен. Министрдин жардамчысы кезинен баштап өсүп келатам мен. Ал жардамчысы. Силерге окшоп төп этип түшкөндө эле Кудай берди деп министрдин креслосуна отуруп калган жерим жок. Бир күн мамлекеттик кызматта иштебей туруп кызматка коесуңар. Түшүнүгү да жок кээ бир кызматкерлериңер. Экинчиден, Мадумаров силер какшап, силер зардап жүргөн заманды 14 жыл Аскар Акаевич менен, андан кийин 3 жыл Бакиев менен, андан кийин Отунбаева менен, андан кийин 6 жыл Атамбаев менен түздөн түз күрөшүп келаткан азаматмын мен. Деп ойлойсуз. Эми иним. Биз азыр кыскача жарыя бар экен. Биз жарыя көрүп алсак азыр. Жекеге өткөнгөнчө бизде жарыя бар экен, ошого өтөлү. Адахан мырза, сөзүңүздү ула берсеңиз болот. Баягы бир парламент экинчи парламенттен начар болуп келатат дегеним себеби, биринчи чакырылыштагы депутаттар биз ошол бүгүнкү күндөгү күчтө турган бардык эгемендик кодекстерди кабыл алганбыз. Экинчиси андан начарыраак болду. Үчүнчүсү андан начар. Төртүнчүсү баягы кол карама болуп, бүтүндөй кол карама болуп. Ошонун кесипетинен кандай болуп кетти? Бир азыр айтып атпайбы, бир нерсе болсо эле сиз иштегенсиз. Бул ошондо 4-чакырылыш жөнүндө сүйлөп. 4-чакырылыш жөнүндө айтып атам. Мен ошондо парламент 4-чакырылыш декабрдын соңунда келди жумушка. Мен 2007 жылы. 2007 жылы. Мен майдын аягында кызматтан кеттим. Тапкан ушул да. Сиз иштегенсиз. Мен иштегенди, мен жазганчалык мыйзамды жазыш үчүн иним. Дагы сагат 4 чакырылыш келиш керек. Жөн эле бакылда отура берген менен мыйзам жазылбайт. Сөз берип койсуңбу? Мен жана сөзүмдү бере албадым. Эми азыр айтып коеюн да.
айтып атпайбы, мен 5 жыл иштеп, анан спикерликтер ошолордундай кармашып отуруп, анан өз ыктыярым менен кеткемдечи. 5 ай. 5 ай. Эми 5 ай иштейсиз, 6 ай иштейсиз, айырмасы жок. Бирок жаңгак чыры менен байланыштуу чатак менен кеткенсиз да сиз. Аны элдин баары билет да. 40 миллион сомго жогорку кеңештин ичин жаңгак менен жабдыйын деп. Меде Садыркулов менен каршы чыгып, анан кийин ошол кезде сизди ак жолчулар да коргой койгон да. Колдобой койгон да. Барекелде, себеп эмне үчүн? Коргогон сизди ошондо. Себеп эмне үчүн? СДПК коргогон. Билесизби эмне үчүн? Эмне үчүн? Бул жокты кое отуруңуз. Анан айтып атпайсызбы? Каяктан баяктан келип калды деп. Сиз деле Бакиевдин убагында жанагы вице-премьер болду. Андан кийин мамлекеттик катчы болду. Анан кийин коопсуздук кеңесинин катчысы болду. Коопсуздук кеңесинин катчысы болуп келгениңизди биз жакшы билебиз да. Кандайча келгениңизди ошол эле кезде жана Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы болуп турган Клара Кабилова мен күнү бүгүнкү эсимде да. Ал сизге барып айтат, жанагы Максимден мени сөктү деп. Анан сиз аны Үсен Сыдыковдун кабинетине эриштип барасыз. Исмаил Исаковду алып келесиз. Исмаил Исаков айтып коюп, Бакиевке жаман көрүп, аны кетирди эле, шарт ордуна барып алдыңыз. Кече сенин партияңдын төрагасы айтты да, калп айткан өзүнүн бир тууганын этин жеген менен. Этин жебечи айт. Мен калп айтып аткан жок, мен чындап атам. Жок, эми айтыңызчы, мен аргументиңиз барбы айтыңыз. Мындай айтам да. Мына жаңгак чырынан башка чыр менен кеттиңиз. Кулак. Жок, жекеге өтпөй көз менен көргөндү. Жок, бул айтып атпайбы? Көз менен көргөндү. Асмандан түшүп калган деп. Жабыл каяктан түшкөн? Көз менен мамлекеттик кызматта иштеди эле. Көз менен көргөндү, кулак каккан жеңиптир дейт да. Эми маданиятын билем мен. Маданият министрине барып алып, Калый Молдобасановдун жок, жекеге өтпөсөк. Эскерүү кечесинде көрүп коелу десе, бул киши айтыптыр да жанагы аксакалдарга. Калый Молдобасановдун өзү келсин, мен сүйлөшөм аны менен. А кишини өтүп кеткен канча жыл. Тауып бериңиз ошол кишини айткан кишини. Калый Молдобасанов мен сизге жекеге өтпөңүздөр. Далдеп бербесеңиз, сен да далдеп бересиз. Ким айткан? Биз парламент жөнүндө сөз кылып жатабыз. Чындыгында 7 апрелдин эң башкы максаты ошол парламентаризмди куруу болгон да. Андан кийин кайра президент кече экс-президент Атамбаев чыгып алып, президент парламенттик системаны аягына чейин жеткириш керек деп айтып жатат да. А чында буга чейин эмне үчүн ошол иш аягына чейин чыккан жок? Ошол эле Бакиевдин убакыты жана Акаевдин убакыты сындап жатат, бирок ал убакта парламенттик система болгон эмес. Жана биздин коомдо парламенттин ролу ошончолук негизде биз караган эмес болчубуз. Азыр болсо мурунку өтүп кеткен бийлик. Биз парламенттик системаны курдук деп айтып келген болчу. Баракелди. Бирок чындыгында парламенттик системада президент ошол парламенттин астынан отчет берет. Жана ошол курамынан шайланат. Экинчиси бүт күч структуралардагы парламенттин астында жоопкерчилиги бар болуш керек болчу. Андай болгон эмес да. Бүт тышкы иштер саясаты дагы толук бойдон ошол парламенттин курамында болуш керек. Андай болгон эмес. Бүт баары аткаруу бийлигине берип коюшкан. Ошондуктан наразычылык азыркы парламентке дагы күчөп жатат да. Анан кийин ошончолук 120 депутаттын эмне кереги бар бизге? Мурунку жылдын жыйынтыгы боюнча 647 миллион сом коротулуптур. Ар бир депутатка сандаганда 5,5 миллион сомдон чыгат экен, Рыскелди байке. Абдан эбегейсиз чоң сома. Ошол эле убакта карылар үйүндө ар бир жаранга 100 сомдон эле коротулат. Бул абдан мындайча караганда элди сыздаткан нерсе да. А эмне үчүн ошол эле депутаттар ошол бир жылда чет жакка барыш үчүн 60 миң сом коротуш керек? Эмне үчүн бир айда 100 миң сомдой бензинге коротуш керек? Эмне үчүн ошол жанакы шайлоочулар менен жолугушам деп бюджеттен 80 миң сомго чейин коротуш керек? Бул деген эбегейсиз чоң сумма. Ошондуктан менин оюмча, эгерде биз чыныгы парламенттик система куралык десек, биринчиден ошолордун курамын азайтыш керек, экинчиден чыгымын дагы кескин түрдө азайтыш керек деген ойдомун. Анан кийин менин оюмча эң мындай ошол парламенттин нугун жана өзөгүн түшүнгөн бул легендарный парламент болгон. Ал ошол убакта шайланган депутаттар, мисалы андан кийин шайланды Адахан байке, андан мурун Өмүрбек байке. Ошол убакта Адахан байке мындай силер сыяктуу эле карапайым журналист болчу. Анткени ошол убакта элдин дагы саясатчыларга карата мындай ишеним бар болчу да. Азыр болсо бизге эч ким добуш бербейт. Анткени баары тең жанакы жадатма мурунку саясатчылардын саясаты үчүн эч кимге мындай добуш берүүгө батынбайт, ишенбейт. Албетте бул абдан мындай кайгыра турган нерсе да. Туура эле, мен ошо депутаттардын санын кыскартууга макулмун.
120 депутат көптік қылса көптік қылды. Бірақ бұл 6 чакырышта депутаттар алғашқы эле жолу келгенде баягы кызматтык машиналардан баш тартты, бирден жардамчылардан баш тартты, жанагы бюджетке эконом болсун депчи. Анан ар бир депутатка мына Адакам Кемсамачев атат, киши башына 6 миллион сом кетти. Анан ошо депутаттын бир жылдык бунун немеси кетирген каражаты 5,5 миллион сомду чапчыйтып атпайсыңбы? Мен бир сом берген эмесмин шайлоого. Мен ошол партиянын мүчөсү катары ошо партиянын шайлоо фонду каржылаган. Мындайча айтканда мен акчанын арты менен келген эмесмин. Бирок буга чейинки парламентте кандай эмес болду башлаган? Эң ыплас шайлоо качан болгон? Эң ыплас шайлоо 2007-жылы болгон. Кыргызстандын тарыхындагы эң ыплас шайлоо болгон, эң ыплас партия келген, ошол эң ыплас саясат кылган. Мына ошолордун башында ошол киши болгон. Эми ошол киши болгон. Мына сени Мирбек бул киши азыр тааныйсыңбы? Буну мурун качан көрдүм десе, тааныбайм дейт. Тааныбайм дейт. А мен бир нерсени айтып коеюн. Сиз биринчи жолу ушул киши менен айтышкансыз. Таласка барганда, ак жолду жетектеп барганда, сен суроо бергенде, эл ызычуу болуп кетип, свет өчүп калып, кулуптан чыгып кеткенде ушул киши болчу. Ошондо сен жаңы гана журналисттикке таптыштагансың. Мирлан мырза, мен ошону айтам да, жанагы маданиятсыз киши менен айтышсаң, өзүңдүн гана абириң кетет да. Мындай бир ажылдактын дагы бир чеги болуш керек да. Тилекке каршы эми көкүрөгүндө Кыргыз Республикасынын желеги болгон төш белгини тагып алып, момунчалык деңгээлге түшпөш керек. Болгондо дагы эски маданият министри. Бардык нерсеге аргумент керек. Сөзсүз түрдө аргумент керек. Мына биз бюджетти экономдоо максатында дейт. Ошол Мадумаров 90 депутат менен келгенде биринчиден ак жолдун мүчөсү дагы эмес Мадумаров. Биз 2006-жылдан бери эле бүтүн Кыргызстандын төрагасымын. Бул бир. Билбейт бул киши. Окуш керек да аны билиш үчүн. Экинчиден Бүтүн Кыргызстан деген 2007-жылы шайлоого катышкан эмес. Экинчиден андай фракция жок. Экинчиден биз 90 депутат бүгүнкү булар коротуп аткан акчаны Адил мырза иликтеп чыкса болот. 6 эсе аз кетирет эле жогорку кеңеш. 6 эсе аз кетирет эле. Баарын эсебин чыгарып көрсүн. Бюджетти текшерип көрсүн. Мына ошол 2007-жылы 90 депутат канча бюджет карайт эле? Булар 120сы азыр Адил мырза айткандай канча миллиардка жакындап калды. Бул бир. Экинчиден, коррупциянын уюган уюгу жогорку кеңеш. Мен эмне үчүн соодагерлер деп атам мен? Булар сырттан карашат, коррупционерлерди издейт. Мына 3 депутат, 4 депутат биригип отуруп, сырттан келген унга бажы төлөмүн алып салышты. Натыйжада Кыргыз казынасы 860 миллион жабыр тартты. 640. 840. Мына 840 миллион жабыр тартты. Өзүнүн арасында турган депутаттарды камаш керек биринчи кезекте булар. Булар эбегейсиз каттуу зыян келтиришти. Коррупция деген бул мыйзам жазып атканда башталат. Адилет мырза билет. Коррупция ошол мыйзам ыңгайлаштырылып жазылат. Ошо арасында отурган 3-4 депутаттын кызыкчылыгы үчүн сода да бул, сода менен. Башка бирөө бөтөн бир жетекчилер 5.000 сом, 10.000 сом акча алып койсо, ызылдап жатып калышып атат. Өзлөрү миллиарддаган акчаларга мыйзам жазып, акыры эч нерсе билбегендей болуп отурушат. Натыйжада бүтүндөй буудай өндүрүүчүлөрдүн ырысын кыйды. Кыргызстанда бүгүн өз алдынча эгемен буудай өндүрүүчүлөрдүн классын булар тапкатары жоюп салышты. Туура. Мен бул азыркы факты менен айткан, азыркы фактыга мен толугу менен кошулам. Адакан Кемсамачев айткан азыркы маселе туура бул тарыхта орун алган. Бирок ошондо кабыл алып атканда жалгыз 3 окууда мен гана карама каршы тургам. Бирок бунун депутаттары эмес. Жалгыз мен каршы чыкканда Кенжебек Бопаев деген депутаттан да окугам да мен. Жок, караңыз. Ошол мен алып берем. 31 декабрда 3 окуудан өткөн, 3 окуудан өткөн 640 миң. Бирок өкмөт эмнеге келген. Темир Сариевке мен 2 окууда айтканда мен керт баш менен жооп берем деп койгон. Бирок кийин мага айткан суранган деп. Коллегалары суранган. Азыр бизге бүгүнкү маселеге караганда ушул кечээкүнкү Алмазбек Атамбаевдин интервьюсу боюнча дагы пикирлерди билүү боюнча дагы көп суроолор келип атканын айтып атат азыр режиссерлор тарабынан. Адакан мырза, мына кечээкүнкү маегинде ошо экс-президент бир катар өкүнүчтөрү катары айтылды. Алардын ичинде ошо саясий туткундар, камакта жаткандар, качкында жүргөндөр, айтор ошолор боюнча дагы бир топ өкүнүчтөрүн айтып кетти да. Сиз кандай баа бересиз? Тилекке каршы Кыргызда жакшы сөз бар да. Көсөнүн акылы түштөн кийин кирет деп.
Мына Акаевдин да акылы түштөн кийин кирди. Бирок толук кирбептир, интервьюсун окудум. Кеткен президенттердин баарынын акылы түштөн кийин кирет дагы. Баары айтат да, тилекке каршы мен ушуну көрбөй калып турмун, укпай калып турмун. Жанымдагылар мага маалыматты толук бербей калыптыр. А жаныңдагыларды ким алды эле? Ким койду эле аларга? Ким дайындаган? Ошол сыяктуу эгерде жаныңдагылардын кесепетинен маалыматты так албай туруп, эмне үчүн ондогон жигиттердин, кыздардын тагдырына ойнодуң? Бул оор маселеби? Оор маселе. Муну мойну менен тартуу керекпи? Сөзсүз түрдө тартуу керек. Ошондуктан бүгүн эртең ушундай деп айтып коюшу, анан айтып атпайбы, эң ыплас шайлоо качан өттү деп. Ар бир шайлоо Кыргызстанда ыплас өтөт. Эң ыплас шайлоо мына 2017 жылкы президенттик шайлоодо сырттагы келген акчанын кесепетинен мамлекеттин башчысы шайланып атат. 1,5 миллиард сом. Бул деген мамлекеттик казынанын 1%. Ал кимден келди? Кайдан келди? Биз кимге көз каранды болобуз? Мына биз беларустардан келди деп акчасы чыкты туурабы? Аны айтышты, штабта отургандар, анын штабын билбейсиз. Иштеген адамдар айтышып атат. Ошондуктан бул мамлекеттин коопсуздугуна сөзсүз түрдө эбегейсиз чоң зыянын келтирет. А эми кеч болсо дагы ушундай болуп калыптыр деп кечирим сурап аткан, ал элдин эрки. Кечиреби, кечирбейби, аны калың эл өзү чечсин. Саясий өңүт менен кылмыш иши козголду деген бир-эки адамдын атын атады. Ошол Өмүрбек Тикебаев боюнча, Бабанов боюнча. Саясий өңүттөн дегенде мындай деп. Ошондой мындай бүгүн эксперттер ошондой чечмелеп атат да, кече айтканынчы. Буга кандай баа бересиз? Эми эксперттер дегенде биринчи аташ керек да, кайсы эксперттер экен? Кыргыз тилин билбеген эксперттер кезинде ушундай жыйынтык бизге керек десе ошондой жыйынтык чыгарып берип, анан бүткөндөн кийин бизге башка жыйынтык керек десе башка жыйынтык. Ал эксперттердин өзүн караш керек. Кимдер экен ошондой эксперт бергендер? Алар да жоопкерчилик тартыш керек. Баары бир баягы кызуу кандуулукка алдырбаш керек дагы. Мамлекеттин жетекчиси болгондон кийин эч качан эмоцияга берилбеш керек. Эмоцияга берилбестен аябай өзүнүн жоопкерчиликти сезүү менен ар кандай маселени кабыл алыш керек. Бирок ошол кезде менин досумдан башка эч ким жарабайт. Бабанов айтпады эле, темирди кызытып алып туруп бир жерине басыш керек деп муну. Туурабы? Кимдин сөзү бул? Кеткен президенттин сөзү. Эгерде ушул менин досумдан башка бирөө келип калса, Кыргызстандын келечеги жок болот деп ойлоном, ушудан корком деп бүтүндөй элди кыдырып жүрүп, мыйзам боюнча президент андай кылууга укугу жок эле. Эгер ошого жол берген болсо, экинчи жагынан мындай да өзүң кылган иш өз башыңа муш дегендей, мен ошондо толук кандуу баягы күч колдонуучу органдарды бир аз болсо да колдонуп калдым дегенде ишарат кылды да. Эгер ошол өзүнүн ыйгарым укугунан ашып түшкөн болсо, анда укук коргоо органдары өзүнүн юридикалык, укуктук баасын бериш керек. Демек бүгүн берсе болот. Берсе болот сөзсүз түрдө, себеп өзү айтты, өзү кээ бир жерлери моюндап атат. Ошондуктан баасын бериш керек. Эгерде жана Адил мырза айткандай парламент тиштүү парламент болсо, заматта комиссияны түзүп туруп, азыркы жогорку кеңешке ар кандай ишти көмүп кой десең комиссия түзүшөт. Комиссия түзүп туруп, бул жерде укуктук дагы, тарыхый дагы, инсандык дагы бааны бериш керек. Үч тараптуу бааны бериш керек. Эмне үчүн? Себеп кийинкилерге аябагандай катуу сабак болуш үчүн. Ошого бүгүнкү парламенттин тиши өтөбү? Интеллектуалдык деңгээли жетеби? Ал башка маселе. Ошол коноктордун баарынан сурап көрүүбүздү өтүнүп атыптыр, телекөрүүчүлөрчү. Ошол баягы өтүнүч боюнча сиз кандай кабыл алдыңыз ошо маекти? Көрдүңүзбү? Мен көрдүм эми, албетте. Кандай кабыл алдыңыз? Ошол өзгөчө бул жанагы мындай да Алмазбек Шаршеновдун кечеги интервьюсу бул калапайым калкка болгон кайрылуу эмес, бул жеке өзүнүн тагдырына болгон кайгыруу катары кабыл алдым. Болгону эки нерсени, өзөктүү нерсени моюнча өзүнүн пикирин айтып кетти. Бул эки Өмүрбек жөнүндө, бирөө Өмүрбек Чиркешев жөнүндө акчаны алган үчүн, бирок мен ошол кезде саясий чечим кабыл алып койсом болмок экен деп. Экинчи Өмүрбек жөнүндө айтты, ал моюнча мындай иши жабылыш керек, мындай сүйлөшүү болгон деген нерсени ачыктап койду. Бул моюнча эми укуктук нерседе мындай жаңыдан ачылган жагдайлар барбы жокпу, буну укук коргоончулар баасын берсин. Анан тарых баасын берсин. Эмне үчүн бүгүн айтып жатат, эмне үчүн ошонун убагында буну айткан эмес дегенче. Мен эми азыркы менен дагы, мурдагы президент менен дагы 20 жылдык достук мамиледе келем. Анан ушул эки кишинин бүгүнкү күндөгү мурунку жана азыркы аракеттеги президенттердин
айткандарына комментарий беріп мен чарчадым. Ертең азыр мен айтсам айтат, бұл дағы 200 екен дейді да. Эми азыр саясат өз ушундай экен да. Сергек серепчи деген бизде жок экен да. А десең бу дейт, бу десең бу дейт да. Сен өзүң мындай самостоятельный политик болбо дейт. Сен же бир жакка өт дейт. Жана Азимбек Анакбаев айтып атпайбы? Талтайбай бир жакка өткүлө депчи. А сен эмне үчүн өзүңдүн саясатыңды жүргүзбөшүң керек? Эмне үчүн өзүңдүн көз карашыңды, өзүңдүн багытың менен кетпеш керек? Сен ушу жашаш үчүн бирөөнүн көлөкөсүнө жүрүшүң керек экен да. Бул туура эмес нерсе. Менин өзүм саясаттагы көз карашым бар. Тигилердин кимиси туура жолдо, кимиси туура эмес жолдо, анын тарых баасын берет, анан эл эртең баасын берет. Сиздин көз караш кандай? Менин көз карашым мен бул кайрылуу болгон жок, бул кайгыруу болду. Мен көз карашым ушундай. Эгерде ал киши бүгүн бийликте туруп ошентип сүйлөй турган болсо ошондой айтат белеңиз, кайгырды деп. Ал киши бийликте турганда деле мен ачуу пикирлеримди айтып келгем. Мен ал киши Алмазбек Шарченовичке кирип деле айтчумун. Эмне үчүн ушул эки эле кишинин айтканына эле дегеним ошол өзүмдүн үзөңгүлөштөрүм жолду туура көрсөткөн жок, анан бүгүн көбү сатып кетти деген өкүттүн айтып кетпедиби? Эми сатып кетти. Ошонун ичинде бүгүнкү парламенттин депутаттарын кээ бир фамилияларды атады, андан тышкары бүтүндөй фракция, партия жөнүндө да сөздөрдү кылып кеткендей болду да. Эми ал кишинин айткан адамдардын арасында мен жок болушум керек. Мен ал кишини сатып кеткен эмесмин, басып кеткен эмесмин, качып кеткен эмесмин. Ага чейин деле, андан кийин деле, будан кийин деле өзүмдүн саясат менен жүргөн кишим. Ал киши мени менен билет, азыркы кишилер билет. Анан кийин сатып кеткен, качып кеткен кишилердин баарын чогулткан өзү болгон. Сунуш берген, жумуш берген өзү болгон. Анан бүгүнкү күндө кайгырып атса, ал керт башына, кар башына кайгырып атат. А бирок ошол кезде эмне кылган эмес. Мисалы, талапкерлерди, депутаттарга тизмени ким түзгөн? Кимдер сунуштаган? Анан айтып атпайбы, мен эми ошондо адашып калыпмын депчи. Анда адашпаш үчүн башкача эми ушундай мамлекеттин башында 6 жыл башкарып туруп, анан мен эң чоң нерседе өзүнүн мураскерин болгондо мен адашкам. Эми бул кандай? Ал киши айтты, ушул кишини алып чыктык деп, СДПКнын фракциянын сунушу менен, Политсоветтин чечими менен Сооронбай Шариповичти бир талапкер кылып алып чыктык. Баардыгыбыз жан жабыла, баардык жерлерде иштедик. Анан кийин жок, мен адашыптырмын депчи. Эми Сооронбай Шариповичти туура талапкер болуптур дегендер бар. Так, рас болуптур, ушуну көрмөксүң деп дабалагандар да бар. А бирок жакшы эле болуптур, жетегиңден чыгып кетти, этегиңден чыгып кетти, баягы жетекте жүргөн саясатчы эмес, бул өзүнүн эки тизгин бир чылбырды колго алды. Баракалла ушундай кылыш керек дегендер да бар да. Алардын пикири кантесин? Ошон үчүн Аркан мырза бизде кыскача жарыя бар экен, ошондон кийин кайра Адил мырза сизге да сөз беребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, МТС каналынын түз эфиринде Ар тарап программасы болуп жатат. Адил мырза, мына ошол эле суроо, кечээки экс-президенттин маегин көрсөңүз керек. Анын ошо айткандарынан сиз эмнелерди байкадыңыз? Мен эки негизги нерсени уктум, эки белги берилди деген ойдомун. Биринчиден, Атамбаев өз саясий күрөшүн токтотпойт. Бул биринчи. Экинчиси, эски каршылыштары Бабанов, Мадумаровго кол сунганын байкадым да. Бул дагы ал саясий күрөштү уланткан себеби. Анан кийин бүт элдин ошол Атамбаевдин маегине болгон назары болуп жатканы бул кайрадан эле парламенттеги оппозициялык деген депутаттар болгон фракциялары өз милдетин аткарбай жаткан белгиси да. Мисалы, ошол элдин арасында кайсы оппозициялык фракциялар десе эч ким билбейт. А булар Атамекен, Өнүгүү. Атамекен мындай эле болуп, бирок Өнүгүү фракциясынын лидери кечээ Атамбаевди сиз бизге чоң сабак бердиңиз, азыр болсо кайра каралап жатат да. Бул деген чындыгында жөн гана ошол килтейген оппозиция фракциясынын жетекчиси күн карамалык эмес, бул ошол өзүнүн фракциясын кандай болбош экенин көрсөтүп жаткан белгиси да. Ошондой ойлойм. Андан кийин азырынча ошол. Атаган мырза, сөзүңүздү уласаңыз болот. Ал кишини толугу менен түшүнөм. Бирок кайгыруу болду деп атпайбы? Жеке инсан кайгырса башка. Мамлекеттин жетекчисинин кайгырганы бул башка. Себеп мамлекеттин жетекчиси болуп кайгырганы бул өлкөнүн тагдырына сөзсүз түрдө таасирин тийгизген. Жеке инсан кайгыра берет отуруп. Кайгырбаган ким бар? Баары кайгырат. Ошондуктан эки нерсени аралаштырбаш керек. Бул бир. Сатып да кеткен жокмун, басып да кеткен жокмун дегендерге биз көрүп атабыз. Бир гана аял бүгүнкү күндө Атамбаевдин талабын талып чыркырап атат. Башка жигиттерди көргөн жокмун мен.
Биз ушундай толук ушундай барганбыз, биз ишенип барганбыз. Биз ушундай жоопкерчиликти баарыбыз чогуу тартабыз деп чыккан жигиттерди көргөн жокмун. Бир гана чырылдап атат. Аны баарыбыз көрүп атабыз да. Ошондуктан биз туруктуу туруп атабыз деген азаматтарга бар болсун деп айткым келет да. Жана адамдар аябагандай катуу тез өзгөрөт. Аябагандай катуу тез. Тилекке каршы ар бир келген президент ойлойт да, мен көпкө чейин турам, могул тургандардын баары мотурайып, менин балдарымдай кылып кызмат кылып берет. Жок. Жок айланайын. Бутуң үзөңгүдөн тайды дегенче жаныңда ким калганы бар. Бүгүн Атамбаевдин жагдайы ошондой, тагдыры да ошондой. Мен жаңылыптырмын дегени менен бул жаңылыштык бүтүндөй мамлекетке доо кетирди. Бул жаңылыштык бүтүндөй мамлекеттин элдин шайлоого болгон ишенимине доо кетирди. Жана айтпады беле, бир тыйын кошпой келдим деп атпайбы? Балашка билбейт го буларга ошо партия үчүн канча акча кеткен деп айтпады беле? Булар билбейт да. Кейлери баягы чоң жетекчилерибиз бар деп атпайбы? Жетекчилери взнос төгүп келишкен. Мен жанагы 2008-жылы төрага болуп туруп айтканмын. Ак жолдун депутаттарына. Мен силерден айырмаланып, взнос төкпөй келгенмин деп. Ошондуктан ар бир нерсени өзүнүн убагында айтыш керек. Кеткенден кийин тепкилегенге бардыгы маш. Ошондуктан жана кечээ айтып атканым, бүгүн Атамбаевди коргойм деген СДПКнын эр жүрөк азаматтарын көргөн жокмун. Себеп коргош бүгүнкү күндө аларга коркунучтуураак. Ошондуктан жана партияны бөлөбүз, фракцияны бөлөбүз деп чыгып. Адахан мырза, мына ошол маекти улай эле суроодо ошол Адахан Мадумаров анан Өмүрбек Бабанов жөнүндө эки гана саясатчы жөнүндө жылуу пикир айтылгандай болду да, мен байкашымча. Биздин Кыргызстанда өнөкөткө айланды да, кимди жек көрүп калса бийлик, Мадумаровду ошого кошо коет. 10 жыл кыйкырып келишти Бакиев ичинде. Эми актуалдуулугу кеттиби? Эми бүгүнкү күндө ким болуп калды? Атамбаев. Эми буга жармаштырыш керек болду. Мен Атамбаев менен өзү менен турмак, телефон менен да сүйлөшө элекмин. Мына күн сайын кирип жүргөн азаматтар бар го, билишет. Ошондуктан жанагы кошулуп кетиптир, тигиндей болуп кетиптир, мындай болуп кетиптир. Алар өздөрүнүн бийиктигинен карашат да. Себеп өздөрү ошондой. Эмнеге эки саясатчынын атын атады? Эки саясатчынын алдындагы жоопкерчилиги көбүрөөк. Биздин добуштар аябагандай каттуу уурдалган. Биринчиден, экинчиден адилетсиз күрөш жүргүзгөн. Өтө жаман каттуу адилетсиз күрөш жүргүзгөн. Бабанов барабы, Мадумаров барабы, ким барбасын, эгер Сооронбайдан башка киши жыйын өткөрүп аткан болсо, ошондо тийиштүү жетекчилерге буйрукту берип, каттуу жазага алып турган. Биз барган жерге эл топтолбош керек эле. Милицияларга ушундай команда берилген, жыйын өткөрө турган жерлерге чейин машиналардын баарын тизип койгон учурлары. Ошондуктан кечээки кайгыруусу мен түшүнөм. Ушу кезинде аябагандай каттуу адилетсиздик жасады деген сыяктуу. Анан мени тигиге кошуп буга кошкондо, жанагы айтып аткандай мен өзүм туруктуу позициям бар. Ар бир азамат мага сын тагыш үчүн 25 жыл каккан казыктай турган жеринен кыймылдабаган саясатчы болуп ал, андан кийин келип мени менен сүйлөш. Ошол эле улай менде суроо жаралып атат. Ошол Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш иши токтошу керек. Анан ал баягы убактылуу сүйлөшкөнбүз, анан чыгып кетти эле деди. Бүгүн ошо эфирдин алдында окуп калдым. Руслан Казакбаев дагы айттыр, сүйлөшүү болгон чын эле. Макулдашуу болгон, чыгып кетти эле. Кайра келиш керек эле дегендейчи. Эки жактан караш керек. Эки жактан караш керек. Эки жактан. Ошол мезгилде саясий иш козголгон болсо, саясий иш козгогондорду бүгүн жоопко тартыш керек. Сөзсүз түрдө. Себеп кийинкиде саясий буйрукту аткарбаш керек. Алар жоопко тартылыш керек. Экинчиден, эгер сүйлөшүү жолу менен чыгып кеткен болсо, бул күрөштү токтоткондугу. Маселен, ошол өткөндөгү президенттик шайлоодон кийинки талапкерлердин ичинен жападан жалгыз Мадумаров бир да кадам чыкпай күрөштү улантып келет. Эми ар ким өзүнө жараша, өзүнүн ыкмасына жараша күрөш жүргүзөт экен. Ошондуктан эгерде Өмүрбек мырза келе турган болсо, келет деп эле айтып атпайбы? Келе турган болсо, ушул ишти аягына чейин чыгарышы керек. Ким козгогон саясий буйрукту, кылмышты? Кантип козгогон? Ким буйрук берген? Ушунун куйругуну кыркмайынча биздин турмушта бул нерсе улана берет. Ак же кара деп чыгып коюш керек. Өскелди мырза, ошол эле маекти улай, эмнеге эки саясатчынын атын мындай саясат жөнүндө жылуу пикир айтты сиздин пикирде? Эми алар жөнөкөй адамдар эмес да.
алар деле ошол Өмүрбек Бабанов болобу, Өмүрбек Текебаев Кыргыздын саясатындагы мындай менменсинген төбөс көрүнүп калган эки мындай же болбосо адамдар. Саясаттын эң мындай ошол Өмүрбек Бабанов негизги атаандаш болгон. Ошол кезде анын өздөрү айтып атпайбы? Сооронбай Шариповичти мынчалап Аяз Орбочу Өмүрбекти мынчалап деп, бирок өзү чыкпады, өзү үгүт марштан жүрбөдү, өзү аймактардын баарын кыдырып чыкпады. Эми аны азыр өкүнүп жатканы канчалык деңгээлде анын кажети бар эле. Азыр айткандан эмне майнап чыгат? Бул жанагы Айдыл айтып кетти, мен баягы саясатка кайта кайрылып келдим. Мен өзүмдү баягы күнөөмдү эми сездим. Мен адашыптырмын. Мен эми мындан кийин жол бербейм. Эми бул Бакиевдин жолуна түшүп кетти дегенде айыптоолорду кылып атпайбы? Бирок Сооронбай Шарипович айтып атпайбы? Бул ошо көк жарда жатып алып туруп, мени башкаргысы келген, мен ошого макул болгон жокмун. Мен деген эмне үчүн эл шайлагандан кийин мен өзүм эл алдында мен жооп берем. Ал жооп бербейт. 6 жыл менин кол алдымда турат. Ошого жоопкерчиликте мен болом. Мен өзүмдү саясаттын жүргүзгөнгө ал киши баягы саясий катачылыктарын атап өттү да. Бул эми алардан баягы кечирим сурайт элем дегендей болчу. Сиз кандай бересиз? Улуттук баа берилиш керекпи бул? Эң актуалдуу бул эмне болгон депчи. Бул ачыктады. Да, Өмүрбек болгону болуп тур. Эми ошол Эми айтпадым ба? Сөзсүз комиссия түзүлүш керек. Бул парламенттик эле эмес. Парламенттик эле эмес. Парламентке эч нерсе тапшырып болбойт. Коомдук, улуттук макамдагы комиссия түзүлүш керек. Бул ошо жасалган иштер боюнча. Жөнөкөй маселе эмес. Бул өтө оор маселе. Ошондуктан улуттук макамдагы комиссия түзүлүшү керек. Ошолор чын төгүнүн чыгарып бериши керек. Кандай болду, эмне болду? Андай жыйынтык чыгармайынча биздин элдин бүгүнкү күндөгү бийликке болгон ишеними бир тамчы да көбөйбөйт. Азайса азаят, көбөйбөйт. Адил мырза. Эми Атамбаев азыр бийликке каршы ордосун түзүп жатат да. Анан кийин алдагы ошол бийликтин курчагы болбогон, көз карандысыз өз позициясы бар саясатчылар менен кызматташууга өзү дилгир. Ошондуктан Бабанов менен Мадумаровдун аттарын айтып жаткан ошол себептен болуп жатат. Ал эми ошол эле учурда бийликтин мисалы ошондой эле көз карандысыз саясатчылар Текебаев жана Садыр Жапаровдун кое бербей жаткандыгы, алар мындай көз карандысыз өз позициясы бар саясатчыларга менен кызматташууга даяр эмес экенин көрсөтүп жатат да. Бул абдан туура эмес нерсе деген ойдомун. Анан кийин Атамбаевдин азыр өкүнүп жатканы туура, бирок кеч болуп жатат. Анткени ошол баалык депутаттарды ал өзү түзүп келген да. Жанагы Канат Исаевди, Текебаевди камаганы, бүт ошол ага каршы болгон депутаттарга кылмыш ишин козгогону, ошол учурда өзүнүн арасында жүргөн коррупционер КСДП депутаттарга карата көз жумду саясат жүргүзүп жатканы, бул жерде кара менен акты бөлө албаган инсан катары өзүн көрсөттү. Ошонун кесепетин азыр көрүп жатат. Анан кийин биз шайлоо процесси менин оюмча азыр мурункуга караганда жакшы болду, бирок шайлоо процесси ошол шайлоо күнү менен эле чектелбейт. Ал ошол шайлоого чейин саясий процесс менен байланат да. Саясий процесс эмне? Бул саясий кууntукту жүргүзбө, саясий тазалоо кылба. Ал Атамбаев болсо ошондой процессти жүргүзгөн, саясий тазалоо болгон жана өзүнүн бүт каршылаштарын, бүт бийлик институттарын аларга каршы колдонгон да. Бул абдан туура эмес нерсе болгон. Жана ошол эле учурда бүтүн Кыргызстандын 2011 жылы жана 2016 жылы ошол шайлоо марага жетпей калгандыгы, бул ошол шайлоо парламенттин дагы легитимсиздигин дагы бир нерсеси болгон да. Экинчиси ошол азыркыга чейин шайлоо участкаларында Москвада болобу башка эмелерде көбөйбөгөнү, ошол бойдон калып жатканы, бийлик дагы ошол көбүрөөк элди ошол шайлоо процессине катыштырбай жаткандыгы жана ошонун легитимдүүлүгүн жогорулатпоого аракет кылып жаткан белгиси да. Рахмат. Убакыт бизге бөлгөн убакыт тилекке каршы бүтүп калды. Ошого байланыштуу урматтуу телекөрүүчүлөр, НТС каналындагы Ар тарап программасы жыйынтыкталды. Бул жолу биз парламенттин бүгүнкү ишмердүүлүгү жана экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кечеги маягини боюнча кыскача сүйлөшкөнгө аракет жасадык. Берүүнү мен Мирбек Айтикеев алып бардым. Кайрадан эфирден амандашканча.